Казиного барган кыргызстандыктарды 2 жылдан 5 жылга чейин эркинен ажыратуу сунушталууда. Депутат Марлен Маматалиев тийиштүү мыйзам долбоору даярдалып жатканын жарыялады. Парламент өкүлү эгерде мыйзам катуу уласа жарандар кумарканаларга барбай калат деген ишенимде. Эгерде кыргыз жарандары азыр айтылып кеткендей казинолор, тотализаторлор бардыгы биригип бир жерге туруп калат. Эгерде ал жерге бир кыргыз жараны кирсе, бир жагынан ишкер өзү штраф алып айыпталса, жана лицензиясы алынып, чоң суммадагы бир лицензиясы алынатса, экинчиси бул кыргыз жарандардын өздөрүнүн дагы штраф эмес, мунусунда бирок мындай более жесткийраак 2 жылдан 5 жылга чейин азыр экспертне айтылып атат, эркинен ажыратылсын деп. Ошондо мен ойлойм бир дагы кыргыз жаран бул жерге кирбей калат эле деп. Бул маалымат катары. Парламентарийлердин суроолору боюнча Кыргызстанда казинону кимдер иштетип жаткандыктары кожоюндарынын аты жөнү айтылды. Грант казинонун 80% үлүшү Кыргыз Investment and Financial Services компаниясына, 20% Азат Буркановго таандык. Ал эми Казино Кристал казиносуна Сүйүнбек Үметалиев 37%, Назим Айткулов 10%, Чубак Асанов 53% үлүшүнө ээлик кылат. Аталган жайлар иштей баштагандан бери 84 миллион сом салыктык киреше түшкөн. Бул сумманын ичинде букмекерлерден түшкөн каражат дагы бар. Эки лицензиядан 168 миллион түштү бюджетке, 84 миллиондон ар бирөөсү. Жана ушул 9 айдын жыйынтыгы менен 84 миллион сом салык түрүндө. Анын ичинде казино 80,6 миллион сом, 3,5 миллион букмекердик конторалардан. Анткен менен Финансы министрлигинин 9 айдагы отчетунда 59 миллион сом деп башка сумма көрсөтүлгөн. Бюджеттин аткарылышы жөнүндө отчетунда жазылган. Аталган суммалар бир жолку лицензия төккөн каражаттан сырткары ар дайымкы киреше. Муну айрым эл өкүлдөрү тобокелчилик алууга татыбаган өтө аз каражат деп сыпатташты. Эксперттер дагы миллиондор айланган казинодон көбүрөөк пайда түшүшү керек деп эсептешет. Ал бүгүнкү күндө аз дегенди билдирет. Эгерде мындай жөнөкөй эле математикалык тил менен айта турган болсок, бул жерде миллиардтаган сомдор жөнүндө сөз болуш керек. Өзү дүйнөлүк практиканы мисалга алып келе турган болсок, кайсы мамлекетте же анын кайсы шаарында казинолор болгон болсо, алар ошол бюджет түзүүчү сектор болуп эсептелинет да. Бюджет түзүүчү шаар үчүн и мамлекет үчүн дагы чоң мындай акчалай каражатын алып келген тармак болуп эсептелинет. Ал эми бизде ошол 2 казино азыркы күндө ошол болжол менен айтылган сумманы, ошол 2 миллиардты былтыр айтылган, киреше 2 миллиард болот деп аны алып келе алган жок. Буга жооп катары тиешелүү министрликтин өкүлү учурда өлкөдө 2 гана казино лицензия алып иштеп жатканын мисал келтирди. Дагы казино ачууга бир катар ишкерлерден арыздар келип түшкөн. Учурда каралууда. Алардын ачылышы менен кирешелер артат деп турушат. Ошол эле учурда казино мыйзамдарын жөнгө салып, чараларын катаалданткан нормалар кабыл алынууда. Роза Акматжан кызы, Белек Мусаев, Ош ТВ.